Адеп башаты диний уюму исламдын асыл баалуулуктарынын негизинде 2003 жылы түзүлүп, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Уюмдун башкы максаты ислам дининин асыл баалуулуктарын жайылтуу менен бирге коомчулукту туура жашоого үндөө. Жаш муунга туура диний билим берүү максатында медреселер жана Куран курстарын ачып, диний сабактар менен бирдикте орто мектептин программасы менен билим берүүдөбүз. Студенттерди колдоо. Студенттерге жана окуучуларга жайкы лагерлер уюштурулуп, тарбиялык иш-чаралар өтүлүүдө. Мындан сырткары жогорку окуу жайдын студенттерине тарбиялык семинар жана тренингдер өткөрүлүп, мектеп окуучуларын илим-билимге кызыктыруу максатында ар кандай интеллектуалдык билим таймаштары уюштурулууда. Ийгиликтерге жетишкен жана жардамга муктаж болгон студенттерди колдоо максатында аларга ай сайын стипендия берилүүдө. Имамдык курстар. Имамдардын диний билим деңгээлин жогорулатуу максатында Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы менен бирдикте бардык облустардан имамдар 1 айлык имамдык курстан өтүүдө. Кайрымдуулук иш-чаралары. 2005 жылдан бери жергиликтүү курман чалууга күчү жеткен мекендештерибиз менен курман айтта курмандыктар чалынып, чалынган курмандыктын эттери эң биринчи диний окуу жайларга, студенттерге, каарылар үйүнө, балдар үйлөрүнө, жетим жесирлерге, жалпы муктаж болгон адамдарга таркатылууда. Рамазан айы. Рамазан айында Кыргызстандын 7 облусунун көптөгөн район айылдарында ооз ачыруу уюштурулуп, муктаж үй-бүлөлөргө азык-түлүк баштыкчалары үзгүлтүксүз таркатылып келүүдө. Маданий мааракелик иш-чаралар. 2004 жылдан бери Бишкек шаарында жана облустук борборлордо пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам таанытуу максатында илимий жана маданий иш-чаралар өткөрүлүп келет. Куран конкурсу. Кыргызстандагы мусулмандардын Куранга болгон кызыгуусу менен сүйүүсү күчөп келүүдө. Бул багытта жыл сайын республикалык деңгээлде Курани Карим окуу боюнча конкурс өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө баалуу жана кызыктыруучу сыйлыктар берилүүдө. Китеп окуу конкурсу. Акыркы жылдары уюмубуз Кыргызстан Ислам университети менен биргеликте диний китеп окуу конкурсун уюштуруп келет. Элдин диний маалыматын арттырууда мындай конкурстун салымы зор. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө умра сапарына жолдомо жана акчалай кызыктыруучу сыйлыктар берилүүдө. Басма жана медиа. Ислам билимдерин туура багытта жайылтуу максатында көбүнчө диний китеп журналдар даярдалып, коомчулукка таркатылып келет. Илимий симпозиум, семинарлар. Учурда пайда болгон коомдогу көйгөйлөрдү талкууга алып, туура чечим кабыл алууда өлкөбүздөгү жана эл аралык диний уюмдар жана окумуштуулар менен илимий симпозиумдарды, семинарларды, тегерек столдорду өткөрүп келет. Жалпы калың элге мечиттерде, жыйын залдарында, телерадиодо, интернет булактарында диний сабактар өтүлүү менен бирге республикабыздын алыскы аймактарына диний маалыматтарды берүү үчүн атайын көчмө семинарлар уюштурулууда. Спорттук иш-чаралар. Динибизде көрсөтүлгөндөй ден соолукту чыңдоого көңүл буруу, ынтымак ырашкерчиликти чыңдоо максатында бардык облустардагы филиалдарыбызда студенттердин арасында ар түрдүү спорттук иш-чаралар мелдештер уюштурулуп келет. Азыркы убакта өлкөбүздүн аймактарында фондубуздун филиалдары ачылып, элибизге кызмат кылып жатат. Жемиштүү иш-аракеттерибиз жалпы журтубуздун алкоосуна арзап, фондубуз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан сыйлыкка татыктуу болгондугун белгилеп кетебиз. Жана дагы 2017 жылы жылдын бренд мекемеси сыйлыгына татыктуу болду. Биз ар дайым динибизге, эл журтубузга кызмат кылууга даярбыз.